Көчө балдары повестинин уландысы. Автору Айгиз Баймухаметов. Кыргыз тилине которгон Жолдубек Качкынбаев. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Башка түшсө байтал жорго. Муктаждык адамды эмнеге гана түртпөйт. Кара курсакты тойгузуу үчүн биз пенделер кылбаганды кылат экенбиз. Мына, Орехтин чөнтөгүндө болгону 1 сом калды. Ага эмне келет? Көп болсо 1 куту ширеңке. Орех акчаны көбөйтүүнүн амалын көпкө ойлонду. Акыры тапты. Ошол замат атылган октой ордунан атып туруп: Балдар, менде 1 сом ой пайда болду. Эгер биз баарын мен айткандай жасасак, бүгүн эле байып жатып калабыз. Сыган да, Данил да таң калып, андан шектенгенсип, ишенбөөчүлүк менен карап калды. Сыягы азыр бирөөнүн сумкесин тонойбуз десе керек деп ойлошту. Чын эле алар бирөөнүн оокатына кол салгандан башканы билишпейт. Бул үчүн мага бир ак барак жана калем же карандаш керек деп Орех сөзүн улады. Силерден болгон суранычым бул. Калганын бүт өзүм бүтүрөм. Эмне акчанын сүрөтүн тартайын деп чечтиңби? Деди Сыган шылдыңдагансып. Көрөсүңөр, азырынча мен айтканды жасагыла. Кагазды да, калемди да табуу кыйын болгон жок. Бул ишти балдар көз ачып жумганча аткарышты. Болгону көчөдө бозала болуп ойноп жүргөн баладан сурашты. Ал болсо дароо эле сумкесинен алып чыгып берди. Орехке зарыл болгон нерселердин баарын алдына таштаганда ал сүйүнүү менен алаканын ушулап: менин акчанын сүрөтүн тарта тургандай талантым жок, бирок башкасы колуман келет. Азыр көрөсүңөр. Орех олуттуу кербезде жеңин түрүп ишке киришти. Алгач баракты бирдей өлчөмдө бир нече бөлүккө бөлүп алды. Андан соң ар бирине 50 тыйын деп жазып чыкты дагы кагаздарды кайра ороп шапкесине салды. Жүргүлө жигиттер, лотерея ойнотобуз. Досторун оюнга чакырды. Экөө Орехти биринчи жолу көрүп жаткансып, эстери ооп артынан жүрүштү. Орех чөнтөгүндөгү 1 сомун бир нече ирет алып чыгып карады. Бул менин капиталым, ал кубангансып. Жолдон бир дүкөнгө кайрылып, 1 сомун 2,50 тыйынга кылып майдалатты. Эмне болгон лотерея? Түшүндүрчү деги. Орехтин түшүнүксүз кыймылдары Данилди кыжырланта баштады. Биз сени эмне үчүн койдой болуп ээрчип баратабыз? Сыган да сөзүн кошумчалап: Эмне талкан жутуп алдыңбы? Бизди кайда алып бара жатасың? Сабыр жана сабыр. Баарын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Орех эч кебелбей өзүн олуттуу кармап, орундуу жооп кайтарды. Алар Орехтин артынан ээрчип баратып, такыр башка көчөгө келишти. Балдар көптөн бери бул көчөгө баш багыша элегеле. Көп кабаттуу үйлөрдүн арасындагы бир чоң аянтчада балдар топ-топ болуп чурулдап ойноп жатышыптыр. Бирөөлөрү турникке тартынып жатышса, кайбирлери топтун артынан топурап жүргүрүшөт. Орех балдар көп топтолгон жерге барды дагы бөбөктөрдүн баарын оюнга чакырды. Достор, кимдин лотерея ойногусу келет я? Ал баарына уккулуктуу болуш үчүн үнүн бийик чыгарып сүйлөдү. Алдын ала айтарым, жеңилгендер болбойт. Бул кабардан мотурайып ойноп жаткан балдардын баары козголушуп, Орехти заматта туш тараптан курчап алышты. Мен ойнойм, мен дагы. Орех бул нерсеге көпчүлүктүн кызыктар экендигин байкады. Эгер иш мындай жүрүшө турган болсо, алар байып эле жатып калышат. Оюндун шарты жөнөкөй, деди ал. Оюндун баасы 1 сом. Акчасын төлөгөн соң топунун ичине кагазды сууруп чыгасыңар. Ал эми утуш болсо кагазда жазылган. Канча сомго чейин утуп алууга болот? Ал жагы бешенеден 10 сом, 50 сом, балким андан да көп. Мына, өйдөнкү көчөдөн бир жигит болгондо дагы 100 сом утуп алды, деп бул жагынан болсо албетте лотерея кожоюну жалган айтты. Ооздорун оймоктой ачып турган балдар жандана түшүштү. Бирөөсү чөнтөгүнөн акчасын алып чыгууга шашса, экинчиси апасынан акча суроого чуркады.
Мотурайган эки бөбөк өз бактыларын сынамакчы болуп билет сатып алышты. Ал эми Сыган менен Данил айланада болуп жаткан окуяга четтен назар салып турушту. Балдар кагазды шапкеден алып чыкты да мурдуларын чүйрүйтүп: «50 тыйын элеби? Менде дагы». Орех мындай учурда суудан кантип кургак чыгыш керек экендигин жакшы билет. Эң негизгиси тайсалдабаш керек. Ал чөнтөгүнөн 50 тыйындарын алып чыгып, балдардын алаканына салды да: «Мына, ушунусу менен лотерея. Эгер баары эле көп акча ута беришсе, оюндун кызыгы кайда калат? Кана, чамдагыла достор. Ийгилик кимге жылмаяр экен? Бул жерде 50 тыйындар катылган. Таруудай майда тыйындардын кимге кереги бар эле?» Ошентип отуруп шапкеден 40ка жакын кагаз чыкты. Баардык оюнчулар 50 тыйын деген жазуусу бар кагазды сууруп чыгып жатышты. Бирөө дагы өзү кыялданган 10 жана 50 сомго ээ боло алган жок. Сыган досунун кулагына шыбырап: «Бул жерден болушунча тез кайтуу керек». Алар дал ошондой кылышты. «Биз азыр келебиз» деп убадалашып, ошол бойдон кумга сиңген суудай жоголушту. Балдар оңой жол менен тапкан кирешесине төбөсү көккө жеткенче кубанышты. «Баш деп ушун айт. Сен бизди катуу таң калтырдың. Айтпа, бекерине мени Орех дебесе керек да. Бок мурундарды кулакка тептик». Балдар бул акчага эмне сатып алышты? 5 колундай билишет. Желим. Бул нерсени жыттаганда баардык кайгы капаңды унута түшөсүң. Керек болсо тамакта ичкиң келбейт. Болгону 2 күн мурун желим менен черин жазышкан. Кечээ желимди кайдан табабыз деп баштары маң болуп, өз ара чатакташууга да жетишишкен. А бүгүн болсо баары ойдогудай. «Кел, бүгүн сарысын албай эле коелучу», деди Сыган. «Көк түстөгүсү жакшы деп жатышат го. Жыты да жагымдуу. Ал эми сарысынан тамагың кычышып, башың да катуу ооруйт». Орех ага да кошулуп: «Мен дагы силерге ушуну айтайын дегем». Балдар желимди кантип алышты да өздөштүргөн. Биринчи эреже эч качан желим менен баштыкты бир жерден албоо зарыл. Болбосо сатуучулар бизди токсикоман экенибизди түшүнөт дагы эч нерсе сатпай дүкөндөн айдап чыгышат. Анысы аз келгенсип милицияны дагы чакырып жибериши ыктымал. А эгер сизге эмне кереги бар деп сурай турган болсо, атамдын чокоюнун таманы түшүп калды деп жалган айтасың. Ал эми баштыкты каалаган жерден сатып алсаң болот. Эгер башты кичине эле иштетип койсо, баары сонун болот. Бүгүн дагы желмаяндар ишти ойдогудай аткарышты. Эч бир көйгөйсүз желим жана 3 даана баштык сатып алышты. Жолду карай Орех ойдо жок жорукту баштап: «Достор, мен колума сүрөт тарттырууну чечтим». Бул күтүүсүз нерсе болду. «Анысага эмне кереги бар? Мен колума 13 деген санды тарттыргым келип жатат. Бул сан бактысыздык алып келет экен». Орех кебин улап: «Бала болуп башыма жүн чыкканы бактысызмын. Жок дегенде жакшы адамдардын баласы болуп төрөлсөм эмне? Адам баласында тандоо деген нерсе жок экен да. Тагдыр ташы кайда томолонсо, биз дагы эрксизден анын артынан жүрүп отурат экенбиз». «Болбогон кепти сүйлөбөчү», Данил аны жибитүүгө аракет кылып. «Жакшы күндөрдүн баары алдыда. Айдын 15 караңгы болсо, 15 жарык. Мен мисалы сандардын касиетине ишенбейм». «А мен ишенем». Орех баардык ишине чекит койгонсуп чечкиндүү сүйлөдү. «Тигине, айрым өлкөлөрдүн көп кабаттуу үйлөрүндө 13 кабат жок. Же болбосо батирлерге дагы бул санды беришпейт». «Кандайча?» «Жообу жөп жөнөкөй. 12 кабаттан соң дароо эле 14 кабат. Себеби баары жин шайтан, кара күчтөрдөн коркушат. А мен коркпойм. Мындай нерселерге көнүп калгам. Ошондуктан сүрөт тарттырууга болгон каалоом күчөп баратат». Алар жер төлөгө кирери менен эле эшикти бекитишти. Кудай сактасын. 1,5 кирип келип, ар бири өз ордуна отурду. Кожоюнун каалоосу менен Орех суюктукту баштыктарга сыкты. Тезирээк рахат алууну самап, алар өпкөсүн кычыштырган бууга толтуруп жатышты. Башында бул нерселер Данилге коркунучтуу эле, керек болсо жийиркеничтүү сезилип жаткан. Бирок тилекке каршы аз убакыттын ичинде эле көнүп кетти. Мына, азырда бир дем алды эле денесинен ысык толкун ыргалып өттү.
Данил үшүгөндөн ойгонуп кетти. Ал таштай муздак жерде канча убакыт жатканын өзү да билбейт. Башы кеңирип, тамагы кургайт. Анан калса жылдыз дагы бир орунда тура албай ары бери жүгүрөт. Ага эмне болду? Эмне мынча уулуп каңшылайт? Данил эки жагына көз жүгүрттү. Цыган желимденген баштыкты колуна кармап жатат. Данил аны жаакка чапкылап ойготсо, барчары, деди нааразы болуп. Ошондо ал орех менен алпырышууну чечти. Ал дагы ашыкча жыттап алган өңдөнөт. Орехтин баштыкты бетине чаптап алганы аз келгенсип, сараңдангандын башына кийип алганы Данилди таң калтырды. Данил дароо эле баштыкты башынан алууга шашылды. Чачтары да чапталып калган экен. Аз убакыт алпырышууга туура келди. Орех, ойгон! Анын досу үнсүз жатат. Жүзү асманды жутуп алгансып көгөрүп кетиптир. Данил аны жулкуп, силкилдетти. Жаагына кайра куйгулады. Бирок орех козголгон жок. Болду, жетишет, тур, деп Данил дабышын бийик чыгарды. Бирок жооп болгон жок. Айласы курганда колдору менен көздөрүн ачып карады. Досунун көздөрү жогору карап калыптыр. Сыягы катуу уктап калган окшойт. Данил орехтин жүзүн кармаласа, ал барган сайын сууп баратты. Ал коркуп кетти. Башкасы жетишпей тургансып, үстүкө босток күчүк уулойт. Данил орехтин төшүн тыңшады. Тынч. Данилдин денеси чымырап, муздак тер чекеден сыдырылды. Өңү кагаз жутуп алгансып бозоро түштү. Кыйкырайын десе үн жок. Жардам бергиле, орех өлүп калды, өзүн кыйнап жатып араңдан зорго кыйкырды. Көзү тунарып, кареген кара булут каптап жер чайпалат. Эмне кылышты билбей, айласы курганда көчөнү көздөй жүгүрүп чыкты. Врачтар менен милициянын кантип келип калганы эсинде жок. Алар балага болгон суроолорун жамгырдай эле жаадырышты. Ашыкча пайдаланган, деп жооп кайтарды ак халатчан аял. Орехтин сөөгүн алып кетүүгө камданышты. Анын денеси эбак эле таштай муздап калган эле. Данил аны акыркы ирет көрүп калууга аракет кылды. Анын сууп калган жүзүндө кичинекей тактар пайда болду. Абдан көп тирүү тактар көз алдында чоңое берди. Бул эмне? Булар кайдан пайда болду? Данил катуу таң калып. Эмне, бит экенин көрбөй турасыңбы? Деди цыган. Мен мурун бул тууралуу уккан элем. Көрсө чын турбайбы? Адам каза болгондо биттер анын денесинин үстүңкү катмарына чыгат экен. Токтоткула, билермандар, табылган тура, деп милиционер урушуп, орехтин жүзүн жаап койду. Орехти өлүкканага, цыган менен Данилди болсо милиция бөлүмүнө алып кетишти. Балдарды бошотууга шашылышкан жок. Аларга бир канча түшүнүк кат жаздырышып, анан экөөнү камап коюшту. Эртеси күнү гана эркиндикке чыгарышты. Орехтин өлүмүнө өзүгө өрттөнгөн Данил өзүн коерго жер таппады. Мен өзүмө 13 санынын сүрөтүн чектирем. Анын бул сөздөрүн эстеп Данил көзүнө жаш алды. Цыгандын да жан дүйнөсү зар какшап турат. Себеби орехке желим жыттоону ал үйрөткөн. Аттиң-ай, үйрөтпөгөндө эмне? Башында баары керемет сезилди эле. Аягы мындай каргаша менен аяктаарын ким билиптир? Милиционерлер катуу талаптарын коюшту. Биз балдар үйү менен байланышабыз. Сөөктү коюу зыйнатын өз моюндарына алышсын. Андан соң балдардын жашаган дарегин жазып алып, ата-энесин сураштырды. Күткүлө, биз силерди дагы чакырабыз. Алар кайрадан жертөлөгө кире алышкан жок. Эшикти кара кулпу кайтарып турат. Сыягы бул икая жертөлөгө жооптуу болгон сантехникке чейин жетсе керек. Мындай учурда бат эле бир айласын таба койгон баягы орех да жок. Эми мындан аркасы кандай болору табышмак. Өз үйүнө дагы кайтып бара албайт. Милиционерлер суракка алышат. Бактыга жараша жай мезгили башталып жатат. Автобекеттен узак эмес жерде эски мүрзө жайгашкан. Ал жерде маркумдарды көнбөй калганына бир далай заман болду. Акыркы жолу аскердик госпиталда курман болгон бир жоокерди көмүшкөн. Азыр болсо шаардын каралбай калган жерине айланган. Эки дос бир кепе куруп,
ал жака жашоону чечишти. Даниил башында көңүлдөнбөй макулдугун берген эмес. Бирок Цыган анын оюн өзгөртүп: өзүң бил, үйгө кайтып барсаң милициялар келип колонияга тыгат. А бул жер тынч, бир жан басып келбейт. Анан дагы өлгөндөрдөн эмес, тирүүлөрдөн коркуу зарыл. Алар түрдүү тактай, дат баскан темир тезектерди жыйнап, баш калкалоого жай курушту. Башында коркунучтуу болуп жаткан, бирок бир жумадан кийин көнүп калышты. Аларды бул жерден ким издейт? Балдарды мүрзөнүн арасынан издөө милиционерлердин башына келбейт. Өспүрүмдөр узак убакыт бою бири-бири менен сүйлөшкөн жок. Болгону жок же ооба деп гана жооп кайтарышты. Албетте алар бири-бирине душман болгон жок. Болгону жакын досунун күтүүсүз өлүмүнө шок болуп калышты. Айлана жашылданып, жашарып, бак-дарактар бүрдөп, гүлдөр гүлдөп турганда өлүүнүн кажети бар беле? Экөө тең бул нерседен чоң сабак алышты. Эми желим алардын оюна да келбейт. Мына, ал чолпондо жанган баланы кыйратты. Эгер башында баары көңүлдүү болсо, азыр баары башкача. Цыган менен Даниил жашоонун узун кербен экендигин түшүнүштү. Турмушуң кандай гана оор болбосун, алдыңан жети баштуу ажыдар тосуп чыккан күндө да узун жолду басып өтүү керек экендигин аңдашты. Карышкырды буттары багат деп бекеринен айтышпаса керек эле. Өз колуна өздөрү тапшырылган балдар бул нерсени жакшы түшүнүшөт. Көптөгөн оош кыйыштар өттү. Кээде таптакыр ачка калган күндөрү да болду. Экөө биринчи аптада акча табам деп убара болушкан жок. Тыйынды мүрзөдөн чогултуп жатышты. Орустарда мындай салт бар. Эгерде жакын адамына коргонго келе турган болушса, алар маркумдун үйүлгөн топурагына тыйын сайып кетишет. Мына ушул тыйындарды жана жумурткаларды чогултушту. Алардын көпчүлүгү дат басып же боелуп калган. Экөө тыйындарын кийими менен сүртүп тазалашты. Бирок бул жараян узакка созулган жок. Эгер асмандан акчаны самап жата берсең, аз күндө баспай каласың. Экөөнү каралбай калган мүрзөдөн ким издемек эле? Бул себептен балдар көзүн ачар менен шаарга жортуулга жөнөштү. Мына, азыр кара курсактын айынан 2 жигит автобекетке келишти. Бул жерде ар кимдин өз милдети бар. Цыган автобекеттин ичинде, ал эми Даниил сыртында иш алып барат. Буга да жөндүү себеп бар. Биринчиден, Цыган Даниилге караганда шамдагай жана колдору да туткак. Анын үстүнө элдин жоон тобу автобекеттин ичинде. Эгер кимдир бирөө кичине эле алаксып же тайсалдай түшсө, ал дароо буюмдарын алат дагы качып жөнөйт. Даниил болсо андай ишти жасоодон коркот. Ага эшиктин алдына колун сунуп туруу дагы да ыңгайлуу. Деги эле анын ити менен ичкери ким киргизмек эле? Байкуш болуп көрүнүү дагы өзгөчө жөндөмдүүлүктү талап кылат. Өзгөчө талантты дагы десек болот. Балакай бул өнөрдү ийне жибине чейин өздөштүрүп чыкты. Тажрыйба күн санап өсөт. Эшиктин алдында кайыр сурап отуруу бул сенин чөнтөгүңө азыр тыйындар жайт дегендик эмес. Бул жерде амал көй, жада калса мыкты психолог болуу зарыл. Башында капалуу адамдын бейнесин көрсөтөсүң, жана көзүңдө мөлтүр жаш дайрадай агып, жүзүңдө кайгы муңдун кажары тартылып турушу абзел. Мындай образды кантип чагылдырууну Даниил жакшы билет. Ал өмүрүндөгү эң дүмөктүү окуяны, атасынын өлүмүн эстейт. Өзүн кайра ошол абалга алып келет. Ийгиликке жетүү үчүн бир гана амалкөйлүк аздык кылат. Аянычтуу, кайгынын казанында кайнап жаткансып суроо керек. Адамдар ар түрдүү болгондуктан айрымдары сени байкабаганга аракет кылышат. Андайларга кайрылуунун кажети жок. Арасында адам кайгысына кайдыгер карабаган инсандар да бар. Андай пенделер кыя басып кете алышпайт. Алар токтоп, же болбосо сени четтен карап турушат. Мындайларды байкаган балакай муңдуу үнү менен жардам сурап: "Жардам кылыңызчы, суранам, курсагым ачып жатат. Эң негизгиси токтоосуз улантуу зарыл. Мен 2 күндөн бери оозума наар ала элекмин. Эжекебай, суранам."
аялдар аяганды билишет. Эркектер болсо капчыгын алып чыгууга шашылышпайт. Даниил муну дагы эбак эле өздөштүргөн. Бүгүнкү күн ийгиликтүү башталды. Сыгандын эмне иш кылып жүргөнү туктамал. Ал эми Даниилдин иши илгерилеп жатты. 1 сааттын ичинде эле 100 сомго жакын акча топтоду. Жакшы киреше. Демек бүгүн алардын көчөсүндө майрам болот. Болгону аны тымызын аңдып жүргөн эркек ойлондура баштады. Даниил аны биринчи ирет көрүп турган жок. Ал киши автобекетке көп келет. Алар бири-бирин мурун эле байкашкан. Бирок эмнегедир ортодо баарлашуу орун алган эмес. Ал киши бир кирип, бир чыгып жүрдү. Жүргүнчүлөр топурап жүргөн платформага түштү. Анан кайра жок болуп пайда болду. Кере элден кечке Даниилге көз кырын салып, аны байкап жүрдү. Акыры чыдай албай балага басып келди да: "О, тууганым, салам." Экөө илгертен тааныштан бешбетер Даниилди кучактады. Сиз кимсиз?" деди өспүрүм аны күтүүсүз амандашканына таң калып. Эркек саргайган тиштерин көрсөтө жылмайып: "Сен эмне мени тааныган жоксуңбу?" "Жок, эстей албай жатам." Даниил эстөөгө аракет кылды. Бирок аракетинин такыр эле майнап чыккан жок. Алар кайдан көрүштү болду экен? Коюу кара сакал, чийдей арык, бою теректей, үстүндө сызыктуу көйнөк, астында болсо чүкөдөй шым, көздөрү топчу сымал топ-томолок. Жок, ал буга чейин бул адам менен көрүшкөн эмес. Сиз мени кайдан тааныйсыз? Балким бирөө менен чаташтырып жаткандырсыз?" деди Даниил андан оолак болууга далалат кылып. Киши өзүн тааныштырууга шашылган жок. Чөнтөгүнөн Прима деген тамекисин алып чыгып, "Түтүнгө оозан актат." "Эмне?" Анын эмне сурап жаткандыгы балага дароо жеткен жок. "Ширеңкең барбы?" "Болгону оттонткуч." Даниил жооп кайтарды. "Боло берет." Даниил колун чөнтөгүнө салса, оттонткучу жок. Ал сол чөнтөгүнө колун салса, ал жакта да жок. Башка чөнтөктөрүн аңтара баштады. Дагы жакшы, чогулган акчасын ички чөнтөгүнө салган. Даниил таң калып: "Мына азыр эле чөнтөгүмдө эле." Жанындагы киши каткырып күлдү да чөнтөгүнөн кырмызы оттонткучту алып чыкты. "Сен бул нерсени издебей элесиңби?" Даниил өз буюмунун кандай жол менен чоочун адамдын колунда болуп калганына таң калды. "Ооба, дал өзү. Тигине мен Д тамгасын белги кылып койгом." деп эмне болуп жатканын түшүнбөй күбүрөнө баштады. "Ал кантип сиздин колуңузда болуп калды?" "Сыйкыр, сыйкыр, сыйкыр." Эркек тамекисин күйгүзүп. "Укмуш эми, сөз жок." Даниил келесо эмес да. Оттонткуч 5 мүнөт мурун Даниилдин чөнтөгүндө эле. Шумдугун кургур. Анын бир заматта бөлөк адамдын чөнтөгүндө болуп калганы кандай? Сыйкыр деп ушунайт. Демек бул киши жөн киши эмес. Мында бир нерсе бар. "Байке, бул иштин сырын айтчы. Кантип мындай болду?" Даниил жанын коерго жер таппады. Ал баарын өз көзү менен көрүп түшүнгүсү келди. Сыягы анын жанында жөнөкөй жолоочу эмес, атактуу сыйкырчы тургандай. "Кел, баарын баштан кайталайын. Оттонткучуңду артка ал." Даниил буюмун колуна алды да аны тешетиктеп шымынын оң чөнтөгүнө салды. Бирок алдын ала чөнтөгүндө тешик бар же жок экендигин аныктап алды. Чыдай албай дагы бир жолу текшерди. Оттонткуч ордунда. Эми көргөзчү?" деп чоочун адамга жылмайды. Киши тамекисин ыргытты да четке басты. Бир нече кадам таштаган соң кайра артка тартты. Алгудун баланы жаңы көргөнсүп, кадамдарын кери таштап учуп келди. "О, кандай досум?" Даниилди кучактап, ийининен чапкылады. "Иштер кандай?" Бала аны ишенбегендей карап: "Оттонткучту эми кантип алган турасың?" деп аны мазактангансып сурады. "Чөнтөгүңдү текшер." Мурутчан мыйыгынан күлүп. Даниил колун чөнтөгүнө салды. Алгач оң жагына, анан сол жагына, шымга сиңип кеткенсип, оттонткуч жок. "Кандайча?" Бала таң калгандан оозун ачып туруп калды. Бейтааныш киши каткырып күлүп: "Сага айтып жатпаймынбы? Сыйкыр, сыйкыр, сыйкыр." Бул учурда кайдан жайдан Сыган келип калды. Экөөнүн турганын көрүп, эч нерсени түшүнө албай, калайманды кандай баштоону билбей бушайман болду.
Даниэль болуп жаткан окуяны башынан түшүндүрүп баштады. Цыган, бул адамдын ким экенин элестетсең? Найран босс, ал мени таң калтырды. Бул киши менин жаныма саламдашуу үчүн келген эле. Көрсө, бала болгон чындыкты балп эткизе айтайын деди эле. Чоочун адам аны токтотуп койду. Болду, токтот. Бош жакадай калтырабачы, деп баланын оозун жапты. Унчукпа, тынч. Ансыз да узун кулактар жетиштүү. Жүргүлө, четке басалы. Алар автобекеттен чыгышты. Эл дээрлик болбогон көздөн оолак жерге келип токтошту. Мен силерди көптөн бери байкап жүрөм. Эркек тамекисин тутантып, балдарга да бирден сунду. Байкасам Шамдагай, эптүү балдар өңдөнөсүңөр. Ошондуктан силер менен таанышкым келди. Атыңар ким? Цыган улуусу катары өзүн тааныштырып. Менин атым Цыган, а бул Данчик. Биз жакын достордонбуз. А сиз кимсиз? Мен Косой, нагыз атым болсо Илдар. Бирок өз атым менен мага эч ким кайрылбайт. Анан таанышкандыгын бекемдегенсип, балдар менен кол алышты. Сен азыр эле бир сыйкыр көрсөттүңбү? Даниэль эмдигиче тынчтана албай жатат. Көрсөттүм. Эгер кааласаң үйрөтөм дагы. Чын элеби? Калп айтып жаткан жоксуңбу? Чыпа-чын. Силер кайда жашайсыңар? Батирдеби? Косой кызыгып сурады. Жок, Батирде эмес, алыс эмес жерде түнөй турган жайыбыз бар. Даниэль башын жерге салып жооп кайтарды. Түшүнүктүү. Канча акчаң бар? 100 сомго жакын. Даниэль бул сөздөрдү сыймыктануу менен айтты. Ал жаңы таанышуулардын айынан Цыганга мактанууга жетишкен эмес. Азыр дал убагы. Анда кеттик меникине. Өспүрүмдөр анын артынан жөнөштү. Эмнегедир жылдыз дайынсыз. Бирок кожоюндун кетип бара жаткан сездиби, Айтор бир маалда куйругун көтөргөн боюнча мойтоңдоп жетип келди. Алар жолдон бир дүкөнгө баш багып токоч сатып алышты. Илдар калган акчаны эсептеп, экөөнүн сыртта күтүүлөрүн өтүндү. Бирөөнүн жанында соодалашы болбой турганын айтып түшүндүрдү. Бир кезде эки чөнтөгүнө эки бөтөлкөнү салып, маашырланган кербезде чыга келди. Таанышкандыгыбыз үчүн отуралы. Илдар кубанганын жашыра албай. Мен жакын жерде жашайм, өтө алыс эмес. Косой калп айткан эмес. Ал чындап эле автобекет тарапта жашайт экен. Алар кичинекей көпүрөдөн өтүштү да оңго кайрылышты. Бир аз басышкан соң эки терезеси көчөнү караган кичинекей тамдын кашаасын ачышты. Бул үйдө көптөн бери бирөө жашабагандыгы алаканга салгандай эле көрүнүп турду. Эшиги да, терезеси да көптөн бери сырдалган эмес. Мурунку түсү эскиргенден өчүп, кумсарып калган. Ал эми короосун болсо чалкан баскан. Илдар ирегеде турган өтүктүн ичинен ачкычты алып, эшикти ачты да ичкери кирди. А эки бала чоочун үйгө кирүүгө шашылган жок. Эмне турасыңар? Өтүнөм, өткүлө, деп кожоюн меймандарды үйгө киргизди. Үйдүн жасалгасы анчейин деле таң калтырган жок. Кыйраткан оокат жайы, көзгө урунар эмереги көрүнбөйт. Пардасы таптакыр эскирип, күнгө желип бүткөн. Антке менен дубалдары айранга малгандай аппак болуп, өтө кылдат акталган. Полдору таза, төшөгү тыкан жыйылган. Дубалда алкага анча чоң эмес эски сүрөттөр илинип турат. Төрдө турган чоң сааты иштебейт. Болгон оокаты эки темир керебет, бир үстөл. Илдар бул үйдө эптеп күн көрүүнүн гана айласын ойлоп жашагандай. Бирок бул үйдө баары жайлуу эле. Албетте, мүрзөдөгү алачык менен эч эле салыштырып болбойт. Башыңды жаздыкка жөлөп, жуурканга оронуп жатса болот. Бул дагы болсо бакыт. Үйүңөр кандай таза? Даниэль кепти улоого аракет кылып. Тазалык тартипти сүйөт. Кожоюн кыска жана нуска жооп кайтарды. Балдар үй менен таанышып болгуча, Косой дасторкон камдоо менен алек болду. Терезеде турган жашылчаларды туурап, токочун сындырды. Анан бир банке суу койду да, аягында бир бөтөлкөнү дасторкондун так ортосуна койду. Бул арак эмес эле. Ал кандайдыр бир спирт. Балдарды мындай ичимдиктер менен таң калтырып болбойт. Алар алгачкы ирет ичип отурган жок. Болгону жыты уудай ачуу.
Эгерде жүрөгүм айланбасын дей турган болсоң, мурдуңду колуң менен жаап ичишиң керек. Баары даяр болгон соң, кожоюн балдарды дасторконго чакырып: "Өткүлө, мырзалар, бул жер Париждин мыкты ресторандарындай." Балдар дароо эле колдорун токочко сунушту. Алардын курсагы ачкан эле. Экөө эки кесим токошту сугалактанып жеп жатса, косой аларга акырын көз кырын салып турду. Тигилер жанталаша биринчисин жеп бүтүп, экинчисине кол салганда, кожоюн эч нерсе калбай каларын баамдадыбы, Айтор карман албай: "Ысылыкты тамакка айландырбагыла" деп ачык айтып жиберди. Алгачкы стаканды таанышкандыгы үчүн көтөрүштү. Бул суюктук тамакты өрттөп, ысык агым денеден жүгүрдү. Данилдин жүрөгү айланып кете жаздап, аны суу сактап калды. Биринчи менен экинчинин ортосунда Илдар өзүнүн кайсы бир шарттарын коюп, стакандарды толтурууга шашты. Качан экинчисин көтөргөндө курсакта жылуулук пайда болду. Балдардын бетинен кызыл жүгүрүп, барган сайын тилдери чыга баштады. Данил жаңы таанышынын көздөрү чындап эле чалыр экендигин байкады. Эгер ал көз айнегин чечпесе, Данил байкамак эмес. Эми ал ылакап атынын кайдан чыкканын түшүндү. Илдар жашы 40-ты таяган киши. Дээрлик өмүрүнүн жарымын түрмөдө өткөргөн. Ага себеп болгону бирөө колдору туткак. Азыр эркиндикте жүргөнүнө кубанат. Бирок чындап эле кубанабы? Башында өзү да ошондой ойлогон. Кайтып келген соң баары ал ойлогондой болгон жок. Ата-энесинин үйү таптакыр жарактан чыккан. Коңшулар анын кылыгын билип, көп деле катташуудан качышат. Жумушка орношоюн десе, бир жолу отуруп чыкканын билишкен соң, андан акырын баш тартып коюшат. Ары гүлдүн ширеси менен азыктангандай, адам дагы тамактанып, өзүнө күч топтошу зарыл. Жегени аба менен курсак тойбойт. Каалайбы же каалабайбы, эски жоругун улантууга туура келди. Бирок ал азырынча өтө этияттык менен иш кылып жатат. Камактын кара камерасынан бир аз да болсо тыныгуу зарыл. Анысы аз келгенсип, жалгыздык дагы жанын кыйнап турган чагы. Илдарды жанында ыймандай сырын төккөндү кой, бирге чай ичерге адам болбогондугу өкүндүрөт. Түрмөдө жалгыз эмессиң. Жаныңда бир толкунда сүзүп барган досторуң, замандаштарың бар. Азыр дагы эки жигит менен болгон таанышуу көңүлүң көккө көтөрдү. Биринчиден, бул үчөө, түк дагы зерикпейсиң. Экинчиден, балдар ага кол кабыш кылат. Ооба, Илдардын алар үчүн камдап койгон планы да бар. Балдардын шамдагай, эч нерседен тайманбай тургандыгы көрүнүп турат. Анын үстүнө жаштары 18-ге толо элек өспүрүмдөр. Алар тоону томкорсо дагы жазасы катаал болбойт. Ал жагын Илдар жакшы билет. Болгону баары ал ойлогондой болсо. Ооба, чалыр көз Илдардын алардан үмүтү чоң. Барган сайын көңүлдүү боло баштады. 3 тирөөч бекем болот дегенсип, 3-чүсүн дагы алып жиберишти. Үстөкө босток анын артынан дароо 4 дөңгөлөк араба жакшы жүрөт дегенсип, 4-чү стаканын ичишти. Кызыган балдар Илдарга кайда жашаарын, аларды бул өрөөнгө кайсыл шамал айдап келгенин төкпөй чачпай айтып беришти. Илдар дагы кызый түштү. Чөнтөгүнөн картасын алып чыгып, түрдүү фокустарды көрсөтө баштады. Анын бул жоруктарын көргөн балдардын ооздору ачылып, колун тиктеп эле отуруп калышты. Илдар ага, сен бизге дагы үйрөтөсүңбү? Деди сыгандын тили булдуруктап. Эгер мен дагы сен өңдөнүп чөнтөктөрдү шыпыра билгенимде, анда жыргап жашабайт белем. Алгач мага үйрөтсүн, Данил сөзгө арачы болуп. Кечээ бекер жерден алаканым кычышкан эмес экен да. Илдар жаш досторунун мындай ынтызарлуулугун көрүп, ичинен абдан кубанды. Бирок кубанычын капкак менен жаап, сыр бербөөгө далалат кылды. Эгер ошончолук эле каалап жатсаңар, аракет кылып көрөлү, деп устат салкын жооп кайтарды. Албетте каалайбыз. Менин 2 көзүм 4. Стакандар кайрадан кагышты. Каалоолор тилекти айтуу үчүн Илдар ордунан туруп, "Достор", деди тамагы чышып. "Келгиле, бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар үчүн алып жиберели.
Мен ушул жашка чыккычакты көптөгөн жакын адамдарымды жоготууга туура келди. Мен түрмөдө отурган кезде атамдын да, апамдын да көздөрү өтүп кетти. Жандары жаннатта болсун. Илдар бул сөздөрүн айтып жатып, үнү кысылып, кыйналып кетти. Сыягы акыркы күндөрүндө ата-энеси менен бирге боло албаганына абийири кечирбей жатса керек. Ачууну ачуу басат демекчи, жинди сууну ичип жиберди да стаканды столго тарс эткизе койду. Андан соң ортодо узакка созулган тынчтык орун алды. Эч кимдин бул тынчтыкты бузууга дити барган жок. Биринчи болуп баарын Цыган бузду. Ал колун Данилдин ийине коюп, өңгүрөп ыйлап кирди. Бул тостон кийин раматлык досум Орех эсиме түштү. Ал көзүнө мончок жашын сүртүп. Досумдун эрте көз жумганына жаным ачыйт. Жашаса эмне? Сабыр кыл, досум. Жараткан ар бир жанга өмүрдү өлчөп берген. Сен мени антип тынчтандырбай эле кой. Цыган ордунан козголуп, тамекисин тиштеди. Жок дегенде бир жолу чындап ыйлап алайын. Силер менин өзөгүмдүн кандай өрттөнүп жатканын жакшы билесиңер. Же эмне, ар дайым күлүп жүрсөм, демек кыпындайда кайгысы жок деп ойлодуңарбы? Дагы кандай? Биз эмне үчүн катардагы адамдарга окшоп кадыресе үйдө жашай албайбыз? Эмне үчүн ачка калбаш үчүн уурулукка барышыбыз керек? Биздин башкалардан эмнебиз кем? Кожоюн өспүрүмдүн жан кейиткен кыйкырыктарын чыдабай: "Жетишет, токтот, болду, жүрөккө жалган айтпа", деп көңүлүн жубата баштады. Бирок Цыган дароо эле өзүнө келе койгон жок. Ал көпкө чейин көкүрөгүнө көк таштай уйган арыз муңун айтып отурду. "Баарынан дагы өкүнүчтүүсү эмне экенин билесиңерби?" деди, кезек менен досторунун көзүн карап. Данил үндебестен терең үшкүрүнүп койду. Ал дагы учу кыйры жок кайгыга чөмүлүп турган эле. Досунун өлүмүн эстегенде анын да жүрөгү тилинип турду. "Мына, көрөсүңөр, мен дагы жакында өлөм." "Мес ага", Данил бул жагымсыз маекти токтоткусу келип кетти. "Ичээр суумдун аз калганын сезип жатам. Жүрөгүм менен туюп жатам." Цыган мөлтүр жашын жашыргансып төмөн карады. "Менин көрөр күнүм аз калды. Мен бул жашоодон абдан чарчадым. Эгер бул жалган дүйнөдө деңиздин тамчысындай дагы калыстык боло турган болсо, анда анын үлүшү бизге да жетиши керек эле го. Өлсөм, Орех менен жолугушам. Мен билем, ал мени күтүп жатат. Мына, кечээ эле кайрадан түшүмө кирди. Ал мени чакырат. Артынан жөнөсөм, жоголуп кетет. Жакында өлөт окшойм. Өлөм. Биз дагы да жашайбыз. А сен өлөм деп келжирейсиң. Мага оңой дейсиңби? Мени Орехти сагынбайт дейсиңби? Ал менин жакыным эле го. Анын чын дилинен каткырып күлгөнү али да көз алдымда. Азыр Орехсиз мага кызыксыз." Данилдин көзүнөн жаш тамып: "Мен өлүмдөн коркпойм. Болгону бир нерсе мени өкүнтөт." "Эмне?" деди кожоюн сөзгө аралашып. "Эгер адам кайтыш болсо, жакындары жоктоп ыйлашат, аза күтүшөт, ага боору ооруп, арманга батышат. Биз өлгөндөн кийин бизге ким ыйлайт? Көрүңө да акча. Керек болсо элчилеп жол жобосу менен коштошу зыйнатын да өткөрүшпөйт. Мүрзөгө көтөрүп келет, бир чуңкарга салат, анан калганын өзүң билесиң. Атыбыз менен төрөлүп өлгөн күнүбүздү жазса жакшы, бизге болгону номер гана коет. Сыягы мындай адам төрөлүп эч эле жашабагансып. Нөл. А өлгөндөн кийин кимдир бирөөнүн жүрөгүндө калгын келет да. Аны эскерип, сагынып, кез-кезде ыйлап турганга. Бирок бизге мындай бакыт кайдан? Өкүндүргөнү ушул." Цыган өзүнүн сөзүнөн өзү селт этип кетти. Баракелде, эр жеткен адамдардай эле айтчу сөзүн айтты. Жок, бул ой анын башына алгачкы ирет келип турган жок. Ал көптөн бери бул тууралуу ойлоп жүрөт. Илдар өспүрүмгө бугун чыгарууга, өз оюн ачык айтууга, тегирмендин ташындай болгон оор жүктөн кутулууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок ал тынчып калган соң акыры өз пикирин да кошту. "Мен баарынан дагы жактырбаган адамдарым пессимисттер", деп сөзүн баштады. "Эч качан чөкпөш керек. Тескерисинче оптимист болуу зарыл. Бир нерсени эсиңерге бекем түйгүлө. Пессимист 2 рет өлөт. Ал ар дайым
бүгүн же эртең өлөрүн ойлонот. Бул анын биринчи өлүмү. А экинчи өлүмү бул нагыз өлүмү. Бул нерседен качып кете албайсың. Эртели кечтир баарыбыздын башыбызга келет. Оптимист бир гана жолу өлөт. Ар дайым коркуунун, кооптонуп жашоонун зарылдыгы барбы? Оптимист болуу керек. Экинчи бөтөлкөгө кезек жетти. Кожоюн баарына тегиз коюп, келгиле, оптимисттер үчүн ичебиз. Алардын канча жолу кагышып, канча ирет ичкендери Данилдин эсинде жок. Ооба, ал бул жолу ашыкча ичип алды. Кандай уктап калгандары эсинде жок. Ал жылаңаш жерде ойгонду. Демек керебетке дээре жетүүгө күч жеткен эмес экен. Ооба, чындап ашыкча. Мына азыр башты көтөрүүгө да дарманы жок. Көзүн жумса, башы айланат. Көз алдынан кандайдыр бир жылдызчалар учат. Бош бөтөлкө турган үстөлдү карайын деди эле, дароо жүрөгү айланды. Ооба, бул жаман ишара. Ичкилик бүгүн жакшы, эртеси жаман.